17 ноябрдагы жер силкинүүнүн очогу Кара Суу районундагы айылдарда болуп, анын эпкини Алай районуна чейин жетип жабыр тарткандар бар. Бул күнү зилзаладан катуу жабыркаган Алай районундагы тургундар менен Жогорку кеңештин эң жаш депутаты Жанар Акаев жолугуп, жашоочулардын ал акыбалын сурады. Эске салсак, өкмөт башчы Темир Сариев да жер титирөөдөн жабыркаган аймакка барып, көп балалуу айымга үй салууну тездетүү керектигин буйруган. Жолугушуунун жүрүшүндө 2 бөлмөлүү үй толугу менен бүтүп пайдаланууга берилген. Мына уже бүттү бар, тез бүтүп турганда. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өзүнүн биринчи айлыгынан ооз тигиле деп, жер титирөөдөн жабыркаган адамдарга белегин тапшырып жатты. Ыраазы болгон айрым жашоочулар өз белегинде тартуу кылды. Ушу ак басак башынан түшпөй экен ушу. Ушу силерден кабарланган келсек да, жеп капак кийдесиңерден. Ушу пакетти көтөрүп сени аяган чыккан жүргөн мунаны. Мейлен биринчи айлыгымы силер менен бөлүшүп, силерден бул сессияга кирип айнам да. Алай районунда жер титирөөдөн жабыркаган 3250 үйдү атайын түзүлгөн комиссиялык топ иликтеп чыккан. Алардын ичинде жаракка кетип, орчундуу делген 126 үй аныкталды. 7 социалдык объект, 3 даражада 228 үй жабыркаган. Аларга мамлекеттик деңгээлдеги биринчи жардамдар берилген. Мамлекет тарабынан жабыркаган үйлөргө ушу убактылуу палаткаларды бөлүп бердик. Ушул жылыта турган мештерине бөлүп бердик. Жогорку кеңештин депутаты Улан Премовдун тарабынан 150 тонна көмүр берди. Аны бөлүштүрүп бердик. Ар бир үйгө 2 тоннадан, жабыркагандарга 1,5 тоннадан көмүрлөрдү бердик. Жер титирөөдө жабыркаган үй бүлөлөр учурда чатырларда жашап жатат. Айрымдар боз үйлөрдө тиричилик өткөрүүдө. Үйлөрүндө жашоо өтө кооптуу. Алай районундагы Коңурдөбө айылында жер титирөөдөн Ыкбал эненин үйү жараксыз абалга келген. Ал көп балалуу жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө. Учурда жумушчулар анын үйүн бүтүрүү үчүн болгон аракетин көрүүдө. Үйүбүз бүткөл калды. Келип кетип атышат. Колдоруна келгендерин берип атышат. Ушу жакшы эле жашап атам. Быйыл шамал алып кетип, шыйпырларды болгонун кактырып отуруп жашап аттым. Эми жарылып кетти. Кайра 2 жолу кырсык болду мага быйылкысы. Ал эми жашоосу оор аймактагы аз камсыз болгон жарандардын үйүн бүтүрүп берүү үчүн жергиликтүү бийлик демилге көтөрүп, анын ишке ашуусуна Жанар Акаев да көмөктөшөрүн убадалады. Жергиликтүү тургундар эл уулун кубаттайт. Жанар Акаев өзүбүздүн уулубуз келип, мына эл менен жолугушуп, жакшы сөздөрдү айтып кетти. 1 айдын ичинде канчалаган иштерди кылганын, өзүнүн немелерин бардыгын айтып берип кетти. Ушу балабызга рахмат. Шайлоодо ham колдогон, азыр ham колдоп берди да, ушу бардык ушу эң жакшы өттү ушу. Сап карандашчылык кылган эмес, организованный болгон бала. Өзү менен теңдүү балдарды кыздар бардыгын уюштурган. Ушундай иштейли, мунтелеле. Мына Жанар Акаев мына динине салды, депутат болуп калды. Мына депутат болгонуна эл дагы сүйүнүп атат. Биз да бардыгыбыз сүйүнүп атат, жардамды жакшы берип атат. Жаратылыш кырсыктарында жабыркаган адамдар ушул мезгилге чейин 50 000 сом мамлекеттен кайтарымсыз каражат жана 150 000 сом узак убактагы пайызсыз насыя берилип келген. Эл менен болгон жолугушууда жаш депутат бул сумманы көбөйтүү сунушун айтты. Жакшы болду. Экинчиде мен да жүзүм жарык болуп калды да. Алардын алдында мындай кеңири сүйлөп, кеңири басып. Анын үстүнө мурда тиги азаттыкта иштеп, президенттин аппаратында иштеп калганга анча-мынча маселе менен кайрылсак, Кудайга шүгүр жакшы жооп болду. Бул эми биздин айылга тиешелүү нерселерди айтып атам да. Бирок баягы кече мындай акында интернет окуп туруп анча-мынча баягы эл бизнесмендерди тоногон криминалдарга катуу айтып атабыз парламенттен. Айтып ушундай экен, эми анча-мынча кемчиликтер болот экен. Мен айтып атам, кече парламентте да көтөрдүм эле. Мамлекеттик сууда мына жер титирөөдөн же жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган үйлөргө мурда 200 000 сом бөлүнчү да. 200 000 сом аз деп ойлойбуз да биз. 200 000 сом аз, ушунун көлөмүн дагы жогорулатуу боюнча көтөрүп атабыз. Ошондой эле баягы ар кандай жардамдар берилди да. Мисалы биз депутаттар 1 күндүк айлыгыбызды бердик, фондко бердик. Ошол жардамдарды дагы адилеттүү бөлүштүрүп, ушул үйлөрүнүн баштан аяк бүтүрүп алганга биринчи кезекте ушул кышка чейин кандай болбосун ар бир үйдү, ар бир жаранды биз суукта калтырбай турган, талаада кала тургандай абалга калтырбайбыз деп азыр ишендирдик. Аймактагы болгон көйгөйлөрдү өкмөткө жеткирүү Жанар Акаевдин башкы максаты. Элдин турмуш шартын оңдоп, ак кызмат өтөйм деп убада берген эл өкүлү элеттен кабар алууну токтотпойт.
Адыл Акжол уулу, Кыялбек Кубанычев, Күн Чабыт, Алай району.